Саламатсыздарбы, урматтуу окурманым, күйөрманым. Бүгүнкү тема бул шайлоо жана кадр саясат кандай байланышкан жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Бул маселени мен өзүм мамлекеттик структурага барып келбедимби, башталгыч кесиптик лицей. Ошол жерде көргөн нерсени кичине айтып берем. А силер угуп атканда байкайсыңар, что бул система бүт тармактарда окшош. Ошон үчүн кантип алмаштырабыз? Шайлоо маселеси кандайча бизге таасир тийгизгенин ушундан көрсө болот да. Азыркы 6-чакырылыштын анан мисалды алып атканда мен фамилияларды анан кесиптик лицейди өзүмдүн айылымдыкын алам да, анткени себеби фамилияларды айтканга, фактыларды айтканга мен өзүмдүн эле айылымды айтып берем, но бул башка тармактардын баарында окшош. Ошон үчүн келе мындай жыйынтык жасайбыз дагы ойлонобуз. 6-чакырылыштын депутаттары парламентке келгенде кантип келет? Бирөөсү акча берет, бирөөсү тууганын биздин кулунубуз эле деп ушинтип отуруп, биздин айылдын жеңебиз өзү Таластан шайланып келди, анткени өзү Таластын кызы. Ошентип депутат болуп калды дагы, болгондо дагы билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык маселелердин баары чечиле турган комитеттин чоңу болду, Гүлкан Молдобекова деп. Анан биздин айылга келин, аякта курбу кыздары бар. Анан парламентке барарда аябай көп акча коротушат. Анан көп акча короткондон кийин, ошол жака баргандан кийин кайра алардын баарын кайтарыш керек болот. Кантип кайтарат деген суроого жооп кантип алсаңар, биринчи эле курбу кызым бизде 42-чи кесиптик лицей бар, ошол жака койду директор кылып. Мыйзамда эмелер бар, талаптар бар. Директор болуш үчүн мындай билими болуш керек, тиндей. Эчтекени карабай туруп, менден мурунку иштеген директорду колун толгоп туруп, коесуң деп туруп, может быть, колун толгогон деле жок, билбейм эмне болгонун, баягы колунан кармап алгандан кийин эчтекени айта албайм. Ошентип курбу кызы жогорку билими жок туруп лицейге директор болуп келген. Ага көздү теңшерген кишилер деле баары көздү жумат, анткени себеби агентстводан чыр-чатак болушуп, бала жок, мертвые души толтура деген нерсени ошо агентствода көп жыл иштеп жүрүп, кадыр баракка ээ болгон киши барып, чын эле 10 эле бала экзаменге келиптир, балдары жок экен, абалы начар экен деп жазып келген кишини жумуштан кетиришет да. Тигини кетирген жок, курбусун. Агентстводагы киши ошо 42-чи лицейдин эмесин чечем деп атып жумуштан кетип калган. Анан мен келген эле айылдаларын бар билет да, Айрита тракторун тияка берип салган, андан деле ижара албайт, балдар келбейт, сен келгениң жакшы болду даба, оңдоо дейт, анан макул көрөйүн, оңдоюн, оба деп. Анан ушул 42-чи лицейди караш керек болуп атат десем эле, баягы агенттиктердин баары эле, эже, аны чукулсаңыз жумуштан кетесиз. Бизде мындай чукуба деген лицейлер бар деп ушинтип түшүндүрдүм. Эмнеге? Давайте деп анан айылга барсам, айылда баары бир айылыбызда. Акча чогултуп атышат, монтип тигинтип деп, даже акча чогултканда чейин угуп, анан бул эмнеңер десем, жок, Кудай урсун, андай акча чогулткан деген болбойт. Биз дипломго эле чогултканбыз дейт. Дипломго да акча чогултпаш керек. Жок, акча чогултуу деген маселе бизде болбош керек вообще деп урушуп, давай заявление жаз десем, понедельник күнү Бишкекке өзүм барып, заявление жазып берейин деп алып эле калган. Анан мен деле мындай эчтеке ой жок эле, элдер ушинтип эле заявление жазып турган, анда мейли понедельник күнү келип заявлениеңди жазып алып кетип кал деп жумушка кетип калгам. Көрсө понедельник күнү мойтур айып алып жогорку кеңешке барыптыр, Гүлкан Молдобековага. Анан баргандан кийин ал мага түз кайрылган жок, анткени себеби ага чейин кайрылган депутаттардын баарына мен жок деп келгем. Анан сону бири-бирине айтышат да, бул көкмө экен депчи. Анан кайрылган жок, но менин үстү жагымда турган министрга май айында отчет бересиңер, жалпы билим берүү министрлиги. Анан биринчи комитеттен өтүп туруп, андан кийин жогорку кеңеш отчет алганы барышат да. Мен отчетуңду өткөзбөйм дейт. Чын эле ал комитеттин чоңу болгондон кийин отчетту өткөзбөй койгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Анан билим берүү тармагында баягы дистанционкага өтүп, биз аябай жөнү күнү түнү иштеп, мугалимдерди ташып, жанагы
эмелерди сабактардын баарын снимать этип аябай көп иш жасаганбыз. Анан ошол иштин баарын былтыйып отчет өткөзбөй турса, анан айттым, мейли мен тийбей эле коеюн тигине. Отчетту берелик, өткөзүп алалык деп анан ошентип баягы көп кишилер айтат да, Рита, сен ушул жакка барганда жана коррупционерлердин баарын жумуштан монтип эле алып салбайсыңбы депчи. Түшүнбөгөн кишиге бул аябай жеңил көрүнөт да. Ошентип өзүнүн айылында билими мыйзамга туура келбеген, бир дагы багытты алдыга жылдырбаган, сварщиктерди даярдайт, сваркасынын лабораториясы жок, швейниктерди даярдайт, эки эле машинкасы иштейт, поварларды даярдайт. Мондай болгон кичинекей плиткасы бар, ошондой бир орноштуруп койгон. Жада калса даже былтыр чоң акчаны ремонтко алып алып, эң бийик бааны менен ремонт жасатыптыр да. 5,5 миллион акчаны 500 миң акча ылдыйраак берген компанияны тандабайт. Анан биздин мамлекеттик сатып алуунун арыз жазышыптыр да прокуратурага. Прокуратура менен мынтип жамсалдап коюптур. Анан ошо лицейдеги жана закупщик аялга сөгүз жарыялап туруп ишти бүтүрүп коюшуптур. Мен чалып, бергилечи корутундуну. Мен деле көрөйүн прокуратуранын корутундусун. Жок деп Ысык Көл областынын прокурорунун орун басардар такыр бергиси келбейт да. Бергиси келбегенде эле ойлондум, бир мандемдери бар окшойт, сүйлөшүп алышкан окшойт деп туруп, анан тиги Белек Калыкович отпускадан чыккандан кийин обл прокурор өзүм чалып айттым, ушундай маселе болуп атат, мага бергиле деп. Макул деп корутундусун жибериптир. Карасам ошо тиги закупщикке выговор берген бойдон эле калып каптыр. Мисалы үчүн мен өзгөнгө барсам, бир айыл өкмөт 70 эле миң сомго эң ылдыйкысын мен тандаган жокмун. Анткени аны бүт район билет. Ал эң мындай сөзүнө турбаган поставщик. Ошон үчүн биз аны тандабай 70 миң өйдөрөк болсок да муну тандасак, сен мамлекетке 70 миң сом тиги зыян келтирдиң деп туруп, кылмыш иш козгоп туруп жумуштан алып салган айыл өкмөттү. Мондай тың айыл өкмөттү алып салган. Бул жерде 5,5 миллион 500 миң сом болсо дагы кичинекей сөгүз жарыялап коюптур. Эмне за красивые глазки что ли это делается? Ошентип жумуштан алуу, прокуратурага берүү, анын кандай бир тизгинин тартуу системада жол жок, пока сенин парламентте крышаң турганда деген маселе да. Ошон үчүн баягы жумуштан эле алып эле койбойсуңбу деген, бул жумуштан алам дегендерди наоборот өзлөрүн жумуштан алып салат экен да. Ошон үчүн бизде шайлоого биз кайдай кишилерди алып келебиз, ошондон кийинки 5 жылыбыз өнүгө жөнөкпөйбү деген кызыктар деген ушул жерде да. Эгер биз анча-мынча бир сен түшүнбөгөн киши келсе, ал балким эң жакшы жасаган, эчтеке жасабай отура берсе да ал жакшы. Эгер биз монда алчный кишилерди алып келсек, алар акчаларын коротушат, ал акчаларын көбүрөөк кылып чыгарып алыш үчүн бала бакча, мектеп, больница, госзакупкадагы тендерлар, короче, эмнеге гана кийлигишпей, баягы салган акчасынын баарын силерге кээ бирде уун таратып берип, дагы бир нерсе кылып мынтип коюп атпайбы? Ошол уунду сапатсыз саламаттыкты сактоо, сапатсыз билим берүү, сапатсыз жолдор, сапатсыз суу, сапатсыз кандай бир башкаруу система менен кайра артка 5 жыл ошого чыдап турушуңар керек. Бирмеше күндү чөнтөккө салып ал, зато тияктан оозду жапмай деген маселе. Ошон үчүн урматтуу көрөрман, алдыда шайлоо. Эгер ойлоно турган болсок, биз баарыбыз айтабыз, биз бала үчүн жашап келебиз депчи. Биз балдарыбызга укуктуу, мыйзамдуу, алдыга умтулган мамлекетти таштагыбыз келеби, же коркконубуздан, же бирөөнүн акчасын алып коюп, же бирөө суранып койсо, сурангандарды эле жөн суранбайт да, эмога шайлап койчу дегени менен тияктан өзүлөрү акчасын алып алган болот да. Ошондой нерселерди шайлап койсок, эртең балдарыңарды милиция тепкилесе, сабактан 1000 сом алып кел деп жанагынтип вымогать этип турса, эч нерсени мектептен окутпаса, биз ошого татыктуу мамлекет болобуз да. Ошон үчүн бул маселени мен айтып берип аткан себебим, ана мындай цепочка болот да, предположим, ошол депутаттын курбусу лицейге директор болуп калды, анан ал жерге дагы курбуларын алып келди. Тикмечиси да курбу, өмүрүндө тикпеген аял, тамак бышырганы дагы тууганы, эч качан тамак бышырган билими жок,
дагы бир нерсе ошентип отуруп, если устат өзү өмүрүндө тикпесе, ал балдарга эмнени үйрөтмөк эле деген маселе да. Аны мен каяктан билем, анткени бул менин айылым. Мени деле көп кишилер жаман көрөт болуш керек. Эмне бир айылдан болуп атып деген, тиги жеңеңди тигинтип чукуп атасың, анан тиги абысыныңды минтип атасың дегендер кыргыздарда бар эмеспи? А мен Кыргызстандын өнүгүүсүн каалайм. Ушундай эле система бүт жакта бар. Жаман болсо да колунубуз, өзүбүздүн балабыз, А эмнеге биз деген врач болуп, жаман врачты дагы коюп коебуз? Анан бир туугандарыбыз өлүп калса, врачтар карабай койду деп капаланабыз. А эмнеге билим берүүдө мынтип көзүбүздү жумуп койсок болот, а врачтар сапаттуу кызмат бизге көрсөтүп бериш керек. Андай болбойт. Эгер бир билим берүүдө жанагындай нерселерди жасап атсак, саламаттыкты сактоо келип туруп, точно ошондой менен биздин башыбызды урат да. Ошон үчүн урматтуу замандашым, ар бир шайлоо бизге азыр сен биздин шайлоочусуң деп бийлик бизге мындай бети менен карап аткан кезде, биз тандап атканда ойлонуп, талдап, көрүп, суроо берип туруп анан шайласак, кийинки 5 жылдыкта кандай бир өзгөрүү болот. Жок, биздин апабыз келсин, биздин тиги курбубуз келсин, кулунубуз келсин деп отурсак, ал кулундар дагы бир досторун коюп, достору дагы бир нерсе жасап атып, акырында системада жалаң акча менен келип, ошол акчасын кайра ошол системадан чыгарып ала турган кишилер бизди басса, жаңы жүз, жаштар дегендин баары бул ноль болот. Анткени жаштар дагы коррупциялык схемага бат эле көнүп, ошонун үстүндө өнүгүп өсүп кеткенди азыр деле көрүп атабыз. Ошон үчүн ойлонолук, бардык тармактарда ушундай маселе бар да. Кайсы жерге каражат менен келсе, ошол каражатын кайра артка чыгарып алганга алар кызыктар болушат. Кадр саясаты, шайлоо, анан сапаттуу кызмат баары бири-бирине байланышкан. Биз өнүккөн мамлекет болгубуз келсек, анда өзгөрүүнү шайлоодон башташыбыз керек. Рахмат, бар болуңуздар, ойлонолук, суроолоруңар болсо жазгыла, жооп берип, дайым эфирге чыгып турганга даярмын.